Ассаламу алейкум, урматтуу Муз-ТV YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш Өзгөндүн Жыланды айылында 13 январь 2021 жыл. Сиздерге бир жалгыз атты тартып көргөзүп берели туугандар. Бул ат сатууга коюлуп атат. Аттын ээси менин жанымда турат туугандар. Ээсине мен ушул жерден экранын аркасынан суроолорду бере берсем, бул ат боюнча мүнөздөмөсүн айта берсе туугандар, сиздер көрүңүздөр. Эгерде бул ат жагып калган болсо туугандар, алдыдагы аттын ээсинин номерине чаласыздар, байланышып туугандар, бул ат боюнча баасын чечсеңиздер болот туугандар. Эми бул атты тору кашка, кичине мындай узатасынан кеткен ничке кашкасы бар экен. Аркасы оң буту ушундай агы бар. Дагы мындай тояктын үстүндө кичине агы бар экен туугандар. Бул ат боюнча, ака, бул аттын жашы кандай? Жазга 2 асы. Жазга 2 асы. Аттын өнөрлөрү барбы жокпу? Улагы. Улагы гарантиябы? Улагы куда калса гарантия. Гарантия. Чабылып жүрөт. Чабылып жүрөт. Сорундарга таштаганбы? Анча-мынча таштайт, Кириши, чыгышы жакшы. Ортодо турушу жакшы, Мынакей достор, бою канча чыгат бул аттын? 1,64 сантиметр. Ат азыр сууп даяр болуп калганбы? Канча жолу улак барды быйыл кызыл нерсе менен? Түзүгеле барды. Түзүгеле күнделе барат почти, боло турган. Болгон жерге. Мынакей туугандар. Эми атты азыр чабып көрөт экенбиз, баасы айтылат экен туугандар. Ошону айтып тургум. Азыр аттын үстүн мен сиздерге көргөзөйүн. Аттын үстүн көрүңүздөр туугандар. Ат кандай экенин комментарийге жазып, бул кара байыр жылкысы экен. Бастырчы артын көрүп коелу. Баскан басыгын азыр ээсинен мен бер басты бер жооштугундагы бир сурайын. Ат кандай, жаман адаттары барбы жокпу? Ошолор боюнча айталы. Ака, аттын мындай жаман адаттары барбы жокпу? Тиштеп, тебип, такага жоош. Жаш балдар деле карай берет. 6 класста кызым өзү чөп салып койду. Кыз бала да карайбы? Өзүм жок деп кызым салып койду. Мынакей туугандар. Аттын ээси үйдө жок болуп калганда, бул жаш кичинекей кыз өзү карап коет экен туугандар. Такага жоош, Такага жоош. Атты бир чабып көрөлүчү. Аттын чуркаганын бир көрөлү. Андан кийин достор, баасын айтабыз. Баасы канчага коюлду, сиздер сураңыздар. Улагына гарантия. Канча бээге коюлган? 15 бээ коюлду. 15 бээ коюлду. Баары токтоду, Жанагы аттын тездигин көрүңүздөр туугандар. Алдыда номерлер турат. Эгерде жагып калган болсо, Жыланды айылына келесиздер. Оозу жумшакпы? Орто. Мынакей туугандар, ачык эле айтылып атат. Оозу орто жумшак экен. Өзүңүздөр дагы байкап турсаңыз да керек. Улакка ушундай оозу орто жумшак аттар жакшы болот деп айтып калышат. Эми ага, баасын канча дедиңиз? 300 миң сом дедиңиз. Кеми бар. Бурулуштан көргөзөрчү. Оңго солго 5-5ке чапса болобу? Чабылганбы? 5-5ке жок. Чабылып, торпо улак. Аламан улак жана теке улактарга чабылып жүргөн бул тор атты мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Атты жактыргандар комментарийге оюңуздарды пикир кылып калтырсаңыздар болот. Көрүп кетем десеңиздер, дагы бир жолу кайталап айтып кое берейин. Жыландыга келесиздер. Мына Красный Маякка жакын жерде Жыланды айылында ушул атты көрсөңүздөр болот туугандар. 300 миң сом, бул доллар менен эсептеп мен экранга коюп өтөм. Ошол боюнча биздин башка мамлекеттен, башка жактан көрүп жаткандар чалыңыздар, байланышыңыздар. Аттын үстү кандай экен? Толо экен. Мынакей туугандар, аттын үстү толо дейт. Кимге жакты бул ат? Аны жакса класс белгисин коюп туугандар. Бул видео менен группаларга бөлүшүп кетсеңиздер болот. Баалар айтылды. 300 миң сом кеми бар. Бул рубль менен айтканда дагы 300 миң рубльга жакын акча болуп калат экен. Мынакей бутугол ичине тартып көргөзөйүн. Бастыра берчи. Аттын баскан басыгына карап, биздин Муз-ТVнын сынчылары, саяпкерлери атты көрүңүздөр. Аттын айырында айыбы бар. Аны жаза кетсеңиздер болот туугандар. Мынакей ат өзү чуркаганда ушундай куйрукту көтөрө чуркайт экен. Жакшы атпы? Дагы бир алыстан бир чаап койчу. Bir görüp oğlu.
тездиги мага жакты булаттын. Ордунан ынтылышы дагы күчтүү экен. Көрүңүздөр туугандар. Мынакей туугандар, бүгүнкү чыгарылышта ушул жалгыз атты көрдүңүздөр. Сиздер менен Муз ТВ каналы. Менин атым Замир болду туугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнүнчө аманчылыкта жолугушалы.